ап сени. Кудай Таала бизди жарык дүйнөгө чыгарса, кылычтын зар заманын бастырса, калкыма тарасам дечелем. Жана балдарга алипени окутуп, балдар маанисине түшүнбөй, "Молдоке, бул эмне деген сөз?" деп сураганда, өзүбүз да маанисине түшүнбөгөндүктөн эмне айтарыбызды билбей, алдап гана бирдеме деп жооп айтып, балдар кетип, жалгыз калганда көзүбүздөн жаш аккан учурлар болгон эле. Ата канат, өз эне тилибизде балдар окуй турган китеп бастырсак Ишанаалы Арабаевдин кыялы балким кыял бойдон эле калмак. Эгер аны өзү ишке ашырбаганда, туңгуч агартуучу азыркы билим берүүнүн баштоочусу, анткени ар бир кыргыз баласы мектепте тамганы алиппе менен таанып, билим деген ааламдын эшигин ачат. Ал эми Арабаев алгачкы кыргыз алиппесинин автору. Албетте, анын туңгуч алиппесинен кийин дээрлик 13 жолу алиппе китеби жазылган. Ошол кийинки авторлордун катарында анын өзү дагы бар. Бирок туңгуч Молдокеники алгачкысы гана эмес, алиппенин табиятын жаратканы менен дагы өзгөчө. Биринчи алиппени жазган Арабаев репрессияга дагы биринчилерден болуп калган. Ондогон жылдар бою ысымы архивдин аңтарылбас, ачылбас жеринде калып, ысымын биротоло тарых барактарынан жоготуу аракеттери да болгон. Ташкенттин түрмөсүнө камалган мамлекеттик ишмердин кандай казалоону, сөөгүнүн кайсыл жерге көмүлгөнү азыркыга чейин белгисиз. Бирок анын эл үчүн, айрыкча билим берүү тармагындагы эмгеги экинчи өмүрүн жаратып, ысымын түбөлүктүү кылды. Ишанаалы азан чакыртылып коюлган аты Ишанаалы 1882 жылы Пишпек уездинин Кызыл Туу болуштугундагы Күнбатыш кыштагында туулган. 1895 жылдан тарта айылдык молдодон окуп, аны Каракол шаарындагы татар жана жаңы усулдагы өзбек мектебинде уланткан. 1906 жылы мугалими Закир Таировдун кеңеши менен Оренбургка келип, Хусайния медресесине өтпөй калган. Ошол эле жылы Константинопольдогу гимназияга тапшырып, окуу менен катар Измир, Бейрут, Бекке жана Медина шаарларын кыдырган. 1908 жылы кайрадан Оренбург шаарына келип, бул ирет Хусайния медресесине өтүп кеткен. Бул окуу жайга ал башкадагы кыргыздардын келишин каалаган. Ал тууралуу эскерүүсүндө: Уфадан чыгып Оренбургка бардым. Ары бери карап, мурун өзүм окуп, 1 жыл өмүр өткөзгөн медресе Хусайнага бардым. Анда кээ бир калпалар менен көрүшүп, медресенин азыркы абалынан бир аз кабар алдым. Анан медресенин мугалими Хазиретке учурашууга кирип, медресенин келер кетеринен, керек жарагынан сурап калдым. Молдо Галим Хазиреттен кыргыз, казак балдар көбүрөөк келип окуса деген ыкластуу сөздөрүн угуп кубанып, байкуш кыргызга, казак балдарына медресенин жардамы барбы деп сурадым. Анткени ушул убакка чейин дин илиминен кыргыз, казактын кедейлеринин балдары гана окуп жатат. Дүйнө илимин жалгыз төрөлөрүбүздүн балдары гана медаль алыш үчүн орусча окушат. Кийинки 5 жыл ичинде бир азыраак илим жолуна козголуу башталды. Ошондо да ичибизде тартиптүү медресе болбогондуктан, малы бар байлар окуй алса, жетим бечара кыргыз, казак балдарынын окушка алы жок дедим. Хазирет жооп берди: экзамен бере алса, татар, казак деп айырбастан шакирттерди кабыл ала беребиз, деди. 1911 жылы Ишанаалы Арабаев Хусайния медресесин ийгиликтүү аяктап, Башкыртстандын борбору Уфа шаарына келет. Мындагы Галия медресесине тапшыруу үчүн. Мына ушул медресе Арабаевдин ага чейин алган билиминин логикалык миссиясына жеткирген. Анткени 20 жаштагы студент жөн гана окуп калбай, казак курсташы Хафиз Сарсекеев менен кыргыз менен казактын тарыхындагы туңгуч алиппени жазган. Ал алиппе жаки төтө окуу эле. Ошол окуп жүргөндө бул кишинин негизги максаты, көңүлүндө жүргөн, көңүлүн уялап жүргөн ой, бул кишиге кыргыз балдар кыздары канткенде билим алышат, канткенде билимдүү болот деген ой бул кишини эч качан таштаган эмес.
мына ошол кездерде китеп жазганга чейин эле 10-жылдары мына мен Тоң районуна келип Айдынкөл деген көлдүн жээгине боз үй тиктирип, жылкы байлатып, бие байлатып, кымыз жасаттырып, балдарды окуткан экен. Ушундай маалымат айтылат. Бунунусун кийин да келип, 15-жылдардан кийин, 17-жылдардан кийин, 20-жылдарда да келип ушул иштерди жасаган, анан Тоңго мектеп салган, 2 жерге мектеп салган. Ушу 20-жылдардын башында. Анан демек бул кыргыз балдарына билим берсем дегенден, ак эткенден, так эткен адам болгон. Ошол идеясын, ушул оюн ишке ашыруу максатында Россиянын бизге караганда, Түркстанга караганда Россия кезектерде илим билим жагынан алдыга өнүгүп калган, Уфа, Казан өнүгүп калган элдер болгон. Ошондон ошолордогу китептердин үлгүсүнө салып, өзү менен бирге окуп жүрген Хафиз Сарсекеев деген казак менен бирдикте китеп жазышат. Караңгы Кыргыз элинде таң чолпондой жарык турун чачкан, руханий байлык чачкан алгачкы агартуучулардын бири бул Эшеналы Арабаев. Мына ошол 19-жылдын аягы, 20-жылдын башында бул дүйнөдөгү элдеринде мындай бир чайпалуулар болуп, бир өзүнчө бир кыймылдар пайда болгонда, бул кыймылдар көз карандыкка, эркиндикке умтулган кыймылдар болчу. Албетте көз карандыкка, эркиндикке умтулуш үчүн ал кезде ошол элдин билими керек болчу, ошол элдин көзүн ачыш керек болчу, дүйнө таанымын кеңейтиш керек болчу, дүйнөлүк абал менен байкаш керек болчу. Мына ошондой кыймылдардан кура албай, кыргыз эли дагы ошол Орусия букаралыгынын курамында болсо дагы биздин кыргыздардан тың чыкмаларыбыз ошол Кыргызстандын ичиндеги эле орус ушул жадиттик мектептерден, жергиликтүү мектептерден, медреселерден билим алып келишсе, эми 20-жылдын башында алар андан сыртка чыгып, ушул дүйнөлүк аренадагы мусулман элдердин, ошондой эле түрк тилдүү элдердин чоң окуу жайлары болгон Уфадагы медресе Галия, Оренбургдагы медресе Хусейналарды угуп жүрүшкөн. Мына ошолордон алгачкылардан болуп Кыргызстардан Эшеналы Арабаев ошол 20-жылдын башында чоң билим алууну көксөп, ошол Кыргыздын ала тоосунан Чаар Куржунун астына алып, мына азыркыдай темир жол же болбосо авиа каттамдар жок кезде кадимкидей эле аттар менен ошондой кербендерге кошулуп алып билим издеш үчүн алыскы жактарга кеткен. Эшеналы Арабаев биринчи жолу 1908-жылы ушул медресе Хусейнага билим алууга жөнөтөйт. 1907-жылы болчу. Бирок бул медресе Хусейнага билим алыш өтө кыйын болгон. Ал жерде экзамен аркылуу келген, аябай мындай мыкты, тың, талант, жөндөмдүү балдарды тандап алган. Ал жерге өтпөй калганына байланыштуу ушул Турцияга, Константинополго кетип, ал жерде бир 3 ай болгондон кийин аяк жактан ушул революциялык мүнөздөгү иш кагаздарды тараткан деген жалалар менен куугунтукталып кайра келет дагы. Кийинки жылы 1908-жылы ушу медресе Хусейнага билим алууга өткөн. Эшеналы Арабаев, он учился здесь в 1910-12 году. То есть 3 года он провел здесь в стенах, где были лучшие умы на тот момент. Эшеналы Арабаев бул жерде 1910-12 жылдары окуган. Ошондогу 3 жыл бою билим алуусунда аны менен кошо келечектеги Россия менен деги эле Советтер Союзунун кийинки 100 жылдыктын приоритеттерин аныктачу улуу инсандар, улуу акылмандар окуган. Алардын катарында интеллигенция лидерлери, адабиятчылар болгон. Кийин ошолор мамлекеттик ишмерлер болуп чыгышты. Эшеналы Арабаев болсо кыргыз жазмасынын негиздөөчүсү экенин билем. Биз бул тармакта кызматташып келебиз. Эшеналы Арабаев, мы знаем, что он основатель письменности в Кыргызстане на сегодняшний день, открыты целые институты, и мы на данный момент тоже сотрудничаем по этой области. Эшеналы Арабаев жогоруда айтылгандай эле өткөн кылымдын башында ушул Галия медресесинде окуган. Жөн гана студент болуп калбай, кыргыз элинин гана эмес, казак элинин дагы тарыхындагы алгачкы алиппени жазып, аны ушул шаардагы Шарк басмасынан чыгарган. Демек, Башкыртстандын борбору Уфа же болбосо жергиликтүүлөр айтмакчы Өфө шаары алгачкы кыргыз алиппеси жазылып басмадан чыккан жер. Ал эми Галия медресеси азыр эми өткөн 100 жылдыктагы толгон кыйынчылыктарды артта калтырып, баштапкы багытынан алыстабай мезгилдин агымы менен Орус Ислам университети болуп калган. Баса Галия деген сөз араб тилинен жогорку деп которулат экен. Демек, Эшеналы Арабаев 20-кылымдын башында эң чоң империядагы жаңы усулдагы билим берүүнүн флагман аталган окуу жайдын студенти болгон.
Мен тарыхчы аталы Медресе Галияда болдук жана ошол эле Башкортостон мамлекеттик архивиндеги маалыматтарда Медресе Галиянын фондусун караганда ошол эле казактардын, кыргыздардын, өзбектердин, татарлардын, башкырттардын билим берүүсүнүн башында турган эң мыкты таланттуу шакирттер окушкан экен. Ошол жерде кыргыз шакирттери деген мына сүрөттөрүнөн бери турат. Бул жерде аттары жазылбагандан кийин аны тандай алган жокпуз. Ошол Эшенали Арабаев менен бирге эле ошол белгилүү кыргыз элинин Канаты Бөкей уулунун балдары Карпбай, Шабдан Баатырдын балдары, дагы белгилүү таасирлүү Баймановдордун балдары ошол Медресе Галиядан балдарын окутууга жөнөткөн да. Алардын ичинен мына Эшенали Арабаев өтө тың болуп, ошол түрк тилдүү элдерин жана мусулман тилдүү бөлөк улуттагылар менен камыр жумур аралашып, алакада болуп, алар менен биргеликте ушул окуу китептерин чыгарууга белсенген. Алгачкы жолу ошол Алиппе Жаки төтө окуу китебин ошол Медресе Галияда окуп жүргөндө 1911-жылы мына айтып атабыз 15-февралда деп ошол чыгарат дагы. Ошол жердеги Шарк басмаканасынан жарык көргөн. Мына ошол кечтеги маалыматтардын баардыгы жабык болуп келген. Кийин мына Казакстандын Казак деген газетасынын көктөмөлөрүн же болбосо пашивкаларын том кылып чыгарып атат. Ошондо 14-жылдагы санында Эшенали Арабаев жөнүндө макаланы кезиктиребиз. Анда Аликан Бөкөй кан Казактын белгилүү, ошол Ошире окуган Магжан Жумабаевдер Казактын белгилүү агартуучулары ар бири бөлүшүп алып ушул китептерди чыгарууга, бирөө математика боюнча, бирөө жаныбарлар боюнча биология жана ошондой эле мына Арабаевдер Алиппени жазып атышат. Ушундай китептерди чыгарышкандагы буларды өз каражатынан топтошуп, өзлөрүнүн акчалары менен чыгарышкан. Ошонун башчысына же болбосо ошо каражатты топтогон акчаны Эшенали Арабаев кармаган экен. Демек мындан эмес байкасак болот, атайын ушул кыргыз Эшенали Арабаевга ишенип акчаны берип атканына караганда өтө сарам жалдуу, тыкан киши болсо керек, ал өзү агартуучулардан сырткары дегендей. Булардын баары кийин тарых бүктөмүнөн табылып атат, дагы табылышы мүмкүн. Кантсе да ушул Сарсекеев менен Эшенали Арабаевдин жазган алипеси ошо кыргыз элинин революцияга чейинки кыргыздардын көзүн ачкан, андан кийинки дагы революциядан кийинки алгачкы алипе болуп, ушул кыргыздарды билимге үндөгөн эң чоң алгачкы китеп болуп калды. Осы Қазақстанды зерттеу қоғамы деген болған. Бұл қоғамның негізгі мақсаты қырғыз-қазақ қарым-қатынасына орай көптеген мәселелерді көтерген болатын. Ол бірінші мәселе не? Бірінші сауатсыздықпен күрес. Екінші мәселе әлеуметтік мәселелер, яғни мектептер ашу, сауат ашу курстарын ашу, дәрістер оқу, және де жеке мәдени мекемелерді, соның ішінде кітапханалар, музейлер ашу, архивтер ашу деген сияқты осы мәселелерді көптеген қоғамдық ұйымдар көтерген болатын. Соның ішінде талап қоғамы. Осы талап қоғамының белсенді мүшелерінің бірі Ишанғали Арабаев. Ишанғали Арабаевтың Жетісу өлкесінде, соны Жетісу бөлімшесінде қызмет атқарғанын білеміз. Оны Біләл Сүлейевтің тікелей айтқаны бар. Осы Ишанғали Арабаев Жетісу өлкесіндегі оқу ағарту мәселесін көтеріп, сонымен қатар сол жерде сөз сөйлегенде біз қырғыз қазақ бір туғанбыз, сондықтан бір туған болғандықтан біздің де ортақ мәмілеге келетін мәселелеріміз бар. Ол бірінші кезекте Түркістан автономиясы, яғни Қоқан автономиясы талқандалғаннан кейін ендігі мәселе не деген кезде, ендігі мәселе біз қарулы көтеріліспен өз тәуелсіздігімізді ала алмаймыз. Енді біз қазақ және қырғыз халқын ағарту арқылы, білімге жетелеу арқылы, білім арқылы ғана біз олардың сауатын ашып, неғұрлым білімді адамдардың ғылымға, білімге деген сауатын, ұмтылысын ояту арқылы болашақта біз тәуелсіз ел бола аламыз. Сондықтан да бірінші мәселе осы сауатты азаматтардың қатарын көбейтуіміз керек деп айтқан болатын жа. Бұл дейді, алипе жана бат оқу деген түсінікті. Жаки деген байламта қатары кетеді. Төтө деген бізде деле бар, төтө жол деп қояды. Бат жете тұрған жол, тез жете тұрған жолды төтө жол деп қояды. Төтө жолға салып жөнөдү деп. Анан алипе жана бат оқу бүгүнкү биздин тилге отурганда. А кишинин тилимен айтканда алипе жаки төтө оқу деген алипени жазат.
Кыргыз жигити Ишеналы Арабаев 1911-жылы Галияда окуп жүргөн мезгилде биринчи кыргыз алифбесин түзүп, Уфа шаарынын чыгыш басмаканасынан чыгарган. Арабаев Асакал ошондой эле мындай билимдүү, зирек студент экендигин көргөзөт экен. Мындай илимий иштерге аралашып, жазууга сабаттуулугу дагы жакшы экен. Анан ошол студент кезинде эле мугалимдер менен жакшы мамиле кылып, мугалимдер да муну илимий ишке тартып көндүктүрө баштайт экен. Ошондо эле тиги мугалимдер менен бирге президиумга отуруп илимий иштерге аралаштырган экен. Ошондо ушул казак-кыргыз балдарына арнап казак-кыргыз окумуштууларынын ичинен де мына 2 студентти Арабаев менен Сарсекеевди тандашып, анан казак-кыргыз балдарына алифбе жазгыла деп тапшырышкан экен да. Ошол студент кезинде эле 10-жылы кирсе, 11-жылы ушул китепти жазууга жетишип калган экен. Демек мындай жагында билими да жетиштүү. Ошол кездеги алдыңкы баягы окутуу методикасын дагы өздөштүрүп калган кез экен. Ошол студент экенине карабай ушуну ишенип тапшырганын өзү мындай сүйүндүрөт да. Демек кыргыздардын дагы ушул убакта ушундай агартуучулукка жарап калган деңгээлдеги адамдар бар экендигин түшүндүрөт. Бүгүнкү күндүн көзү менен карасаң, ал китеп жөнөкөй эле бир сөздөрдүн тизмеги, сөздөр өтө эле бир жөнөкөйдөй сезилет. Бирок а кезектерде бир кыргыз бир тамга тааныбай турган мезгилдердеги ал эмгектин баасы, баркы ролу, мааниси өтө жогору. Бул алифбенин окуучулар үчүн бир кыйла жеңилдетип түзүлгөнүнө мисалдар келтирилген. Анда буга чейинки алифбе китептеринин айрым жерлери үлгү катары алынса да, окуучулардын сабаттуу болушун тездетүү үчүн бир катар жаңы усулдук ыкмалар пайдаланылып, мүмкүн болушунча анын материалдарын жеңилдетип берүүгө аракет кылышканы байкалат. Анда а киши биринчи жолу ушул кыргыздын сөздөрү кагаз бетине түшөт. Алифбе катары. Мынага чейин материалдар жыйналып, материал катары түшүп жүргөн. Бирок алифбе катары кыргыздарга кыргыз тилин окута турган китеп катары биринчи жолу ушул Ишеналы Арабаевдин алифбесинде кагаз бетине түшөт. Китепти барактап келсек, титулдук барагы, андан кийин китепке баш сөз жазган, кириш сөз деп берип турат. Этегинде Ишеналы Арабаев деп жазылып турат. Андан кийин эле тамга тааныга өтөт. Тамга таанында А тамгасынан баштайт, Б тамгасынан А, Б, Б, А, Ба. Андан кийин берде Т тамгасы А, Та, Ата деген жазылып турат. Берде Л тамгасын Ал, Ала, Ар, Р тамгасы мына бул тескери сыяктуу. Ар, берде Нан дейт, Нан, Н тамгасын этип тур. Ушинтип жүрүп отуруп, Ка дейт, Ак. Берде Ша дейт. Ана ушинтип улам бирден тамганы үйрөтүп отурат дагы, анан аларды кошуп ата кадимки бүгүнкүндөй сыяктуу эле нан, та, тат деген сыяктуу улам сөздөрдү, жаңы сөздөрдү жазып, окуп, үйрөнгөнгө машыктара баштайт экен. 14 Рамазан 25 август бейшемби күнү Сулуу Төбөгө газет алыш үчүн барып,
Жусуп Калимолдого учурашып калдым. Ал Каранай болушунун айылына бизди медреседеги кыргыз окуучуларынан Эшеналы Арабаевдин келгендиги жөнүндө кабар кылды. Бул афенди былтыр ошол айылга келип бала окутуп, болуш менен таанышып калган экен. Ошол кезде Губайдулла Курмаев келип калып, экөөбүз станциядан 2 чакырым ары турган Каранай болуштугуна барып, Эшеналы Арабаев менен көрүштүк. Анын бул күз мезгилинде бул жерге келишиндеги негизги максаты Галиядагы казак, кыргыз окуучуларынын 5-10 жыйылып, Россия кол астындагы казак, кыргыздардын үмүтү менен бастырылган 4-5 түрдүү казакча кичине брошюра жана ыр китептеринин 2 нускасын элге таратыш экен. Биз бейшемби күнү Эшеналынын Уфага жөнөгөнү жатканын угуп станцияга келдик. Губайдулла да келген эле. Томуч менен өрнөк китептердин акчасын бердик. Каранай болушунун кичи уулу Баймахаметти да бирге алып кетип, Кусайына медресесине киргизип окутмакчы экен. Экөөнүн от арабага салып жөнөттүк. Ошол китепти жазып, ошол жерден чыгарып алышып, андан алар жана Сарсекеев экөө дагы бөлөк өзүнүн окуучулары, балким курсташтары менен казактын талаасын кыдырып, ошол китепти көрсөтүп, ошол китепти казактын балдарына окутуп, кыргыздын балдарына окутуп, окуганга, окуп 1 жыл жүргөнгө акча табышкан. Балдарды окутуп. Мына 3 айлык, 4 айлык каникул учурунда жайында жер кыдырып, ал ошондо казактын территориясын, аймагын кыдырган, кыргыздын аймагын кыдырган. Жана Айдын көлгө келип эс адыр деп атпайбызбы, позитив коюп балдарды окутту деп. Айылга келип мектеп салдым. Мына ошондо ушул алифбе жакты току менен окуткан. Мен кийинчерээк эле мындай элес булас билем. Аксакал кишилер айтып калчы. Азыркы балдардын биз тиги Эшеналынын төт окусу менен окуп калдык эле. Төт окусу ушунчалык бизди бат окуганга батып үйрөткөн китеп эле. Азыркыларыңар кандай болду экен деп, мына менин эсимде кичирээк кезибизде мектепте окуп жүргөнүбүздө ошол айылдын аксакал кишилери келип ушундай кеп кылып калганын эшиткен жайым бар да, уккан жайым бар. Кыргыз зиялысы дейміз. Алаш колосун кайраткер Эшеналы Арабаев бул казак пен кыргызга ортак керемет тууга деп айтууга болот. Өйткөнү булар алаш козголосуна белсенди аралашты. 20 ғасырдын басындагы жалпы казак кыргыз зиялылары бул элдин бирлигин сактоо, жер маселеси, окуу, агартуу маселеси төңөрүгүндө улуттук биргеликти сактоо жолунда кызмет жасады. Улардын катарында осы белсенди кайраткер Эшеналы Арабаев болду. Булардын баары коян колтук осы эки элдин болочогу үчүн, эки урпактын болочогу үчүн кызмет жасаган болотун. Мисалга әсіресе булардын кайраткерлиги, керемет кайраткерлиги мынау 1916 көтөрүлүшүнүн тұсында шықты. Осы мынау Казак газетinin төңірегінде топтасқан Эшеналы Арабаев сияқты, біздің Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов сияқты қырғыз зиялылары бұл 16 көтеріліске халықтың шықпауын қалады. Көтеріліске шықпаңдар деген ұстанымда болды. Олар жақсы түсінді, өйткені олардың оқыған көзі ашық зиялылар еді. 16 көтерілістің нәтижесі қалай болғанын олар жақсы түсінді. Өйткені қолына қару алып шыққан халықты қойдай қырып, жаңағы босқыншылыққа ұшыратты. Осы босқындарды қайтаруда да осы алашшылар, оның ішінде осы Арабаев бастаған қырғыз зиялылар керемет осы қызмет жасады. Мынау қазақтардан Ибрагим Жайнақовтен осы Жетісу алаш комитетінің төрағасы болған керемет қайраткер жасады. Қазақ газетінде 17 жылы Эшеналы Арабаевтың жазғаны бар. Осы қазақ халқы аман болса, Ибрагим Жайнақов сияқты талай қазақтар әлі де өмірге келеді. Оған үлкен алғыс айтады. Қарап болсаң, сонда қазақ пен қырғыздың зиялылары керемет осындай бір-бірімен жаңағы сыйласып, бірімен-бірі көтермелеп, бірін-бірі қолдап, осы елдің мүддесі үшін жұмыс істеді. Сондықтан біз бұлардың қызметін өз дәрежесіне лайықты бағалауымыз керек. Эшеналы Арабаев колониялык саясаттын катаал доорунда төрөлүп, совет бийлиги орногондон кийин алгачкы агартуучу гана эмес, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөндөрдүн катарында туруп, алардын молдекеси, устаты аталып, репрессиянын курманда болгон. Доор Тошоордо элин жарыкчылыкка үндөгөн улуу инсандын өмүр таржымалы залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков айткандай, 1000 жыл жашаганга тете, калтырган мурасы түбөлүктүү таберик. Ал эми алардын арасындагы алифбе жаки төтө окуу болсо, жогоруда айтылгандай 100 миңдеген китептердин чолпон жылдызы.
Эшеналы Арабаев Уфа шаарындагы медресе Галияда окуп жүргөн кезинде ал мектептен мен дагы окуп калдым. Эшеналы Арабаев бизден 2 курс жогору окуган жана жашы да бизден 5-6 жаш улуу шакирттерден болуучу. Медреседеги шакирттердин арасынан Эшеналы өтө чоң кадыр-баркка ээ эле. Салтанаттуу жыйналыштар болгондо ал дайым президиумдарда бизди окуткан мугалимдерибиздин катарында отура турган. Анткени ал жаңы метод менен жазылган жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон төтө окуу аттуу алипенин авторлорунун бири болчу. Арабаевдин төтө окуусу менен бала окутса, балдар катты тез таануучу. Биз шакирттер жайкы дем алыш мезгилинде казак айылдарына барып бала окутуп акча таап кайтчубуз. Балдарын окууга бере турган казактар да баланы кайсыл алипе менен окутасың, төтө окуу мененби деп алдын ала эскертип, бизден такып сурап турушаар эле.